дээрлик 90% адам мүмкүн андан көп болушу деле мүмкүн. Балалык кезге кайткым келет деп айтышат. А мен балалык кезге кайткым келбейт да. Мен Советский Союз кезинде төрөлгөм. Ошол как раз Советский Союз күчүндө турган кезинде төрөлгөмүн. Анан биз үй бүлөдө ата энем экөө тең иштечү, айыл жеринде төрөлүп өскөнмүн мен. Анан айыл жеринде болгондон кийин анан мал жан дагы болот. Иши кылса биздин турмуш тиричилик аябай эле жакшы болчу. Муну эмнеге айтып атам? Эмне үчүн балалыкка кайткым келбейт деген, мүмкүн баягы балалык кезде бир жетишпестиктер болуп, кыйынчылыктар болгон үчүнбү, мүмкүн ошон үчүн кайткым келбейби деп сурай турган болсоң, андай деле эмес экен да. Анан эмне үчүн мен анда балалыкка кайткым келбейт деп мындай бир анализдеп көрсөм, мен ошол бала кезден эле өзүмдү мындай бир взрослый сезчү экенмин да. Ошол балалык кезде пайда болгон какой-то бир кандайдыр бир проблемаларды мен өз алдымча чечкенге аракет кылчу экенмин. Анан аны эмне үчүн айткан эмесмин ата энеме же башкаларга билбейм да, анычы, анын себебин билбейм. Может быть, ошол бала кезден баштап эле бир самостоятельно болгум келгенби, аны дагы билбейм да. Бул биринчиден. Экинчиден, мени постоянно кыжалатчылык коштоп жүрчү. Постоянно. Жүрөгүмдө бир мындай бир өйгөн нерсе бар эле да. Мага ыйлагым келчү, бир мындай бир туталанып, ушундай болчу элем да. Анан ошол кыжалатчылык мени 30 жашка чейин коштоп жүрдү, дээрлик. Анан 30 жаштын айланасын ошонун тегерегинде анан кийин мен динге келдим, исламга. Исламга келгенден кийин анан ошол кыжалатчылык жок болду да, Кудайга шүгүр, алхамдулилла. Оказывается, ошол балалык кезден баштап ошол 30 жашка чыкканга чейинки болгон бул кыжалатчылык, бул мунун себеби бул Аллахты издөө болгон экен. Мен Аллахты издеп таппай, Аллах Таала менен кандай байланышты билбей, кандай туура андан бир көрсөтмө сураганды, жардам сураганды билбеген үчүн, ошон үчүн кыжалат болуп жүргөн экен. Кийин мен Аллах Таала, алхамдулилла, динге келгенден кийин бүт маселелерим боюнча Аллах Таалага туура кайрылганды үйрөндүм, жана ал маселелердин баардыгы уже чечилип баштады. Ошон үчүн мен үчүн азыр чем балалыкка караганда меники ушул азыркы моментим эң сонун момент. Алхамдулилла, мен балалыкка кайткым келбейт да. Анан кимдер ушундай кыжалат болуп жүргөн болсо, ошол жүрөктүн тынчтыгын исламдан издегиле. Исламдан сөзсүз табасыңар.